Палестинада эмне болуп жатат? Аль-Акса мечитинин тарыхы кандай жана мусулмандарга эмне үчүн маанилүү? Кантип Палестина экиге бөлүнгөн? Газа сектору деген кайсы жер? Хамас деген кандай уюм? Израиль деген мамлекет кантип пайда болгон? Бул суроолордун жообун алгыңыз келсе, видеону аягына чейин көрүңүз. 2023 жыл. Бул видеодо Израиль полициясы Аль-Акса мечитине кирип келип рейд жүргүзүп жатат. Алардын айтуусу боюнча тополоң уюштургусу келгендер мечитке жашынып калган эмиш. Бирок бул окуя качан болуп жатканы өзгөчө маанилүү. Анткени ушул жылы 5 апрель күнү мусулмандар ыйык деп эсептеген Рамазан айынын ортосунда мусулмандар сыйынып жаткан жерге израилдик полиция бут кийимчен кирип келип, куралдан от чыгарышат. Бул болсо мечиттин тополоңдон кийинки абалы. Полиция бизге салюттар менен каршылык көргөздү деп актанып бул кадрларды көргөзүп жатат. Натыйжада жүздөй киши жаракат алып, 300дөн ашуун киши кармалган. Израилдин аракетин Египет, Сауд Арабия жана Иордания сынга алган. 2021 жыл. Ал эми 2021 жылы Рамазан айынын акыркы жума күнүндө дал ушул көрүнүш ыйык мечитке ызы-чуу гранатасы ыргытылган. Ооба, чындыгында мыкаачылык, атайын мусулмандар ыйык деген күндөрү жасалган мыкаачылык. Бул болгону кокустук деп ойлойсузбу? Жакынкы эле күндөрү 7 октябрда Хамас Израилди көздөй көптөгөн ракеталарын жөнөтөт. Израилдин темир тосмо аттуу абадан коргонуу системасы көптөгөн ракеталарды асмандан эле тосуп алат. Бирок албетте, баарын тосууга жетишпегендиктен турак үйлөргө соккулар жетет. Бир тараптан абадан сокку уруп, экинчи тараптан тосмону бузуп өтүүгө аракет жүрөт. Хамас уюмунун аскерлери тосмодон парашют аркылуу өтүп, Израилге каршылык көргөзөт. Бул көптөгөн жылдар бою топтолуп келген чыңалуунун натыйжасы болду. Израиль Хамаска башка чара калтырбагандай, анткени Газа секторун өзүнчө бөлүп, бул жерди ачык асмандын алдындагы түрмөгө айландырган. Ал эми Израиль ошол эле күнү согуш абалын киргизип, Газа секторуна катаал жообун берди. Израилдин жасаган мыкаачылыктары балким чектен ашып кеткендир. Газа секторунун абадан коргонуусу жокко эсе. Ага карабастан Израиль тараптан абадан соккулар арты-артынан жүрүп жатат. Алардын тактикасы адамдар көп жыйналган жерлерди жардыруу болду. Анткени мечиттер, ооруканалар жана базарларга соккулар урулуп жатканын көрсөк болот. Палестинада эмне болуп жатканын дүйнөлүк коом социалдык тармактар аркылуу көрүп жатат. Дүйнөнүн ар кайсы бурчтарынан Палестинаны колдоо иретинде митинг, марштар болуп өттү. McDonald's деген баарыбызга белгилүү компания израилдик аскерлерге күнүнө 4000 кишилик бекер тамак жеткирип турабыз деп билдирди. Ливанда болсо McDonald'стын азыктарына бойкот катары бир рестораны буздурулган. Ошондой эле Египеттеги блогерлер McDonald'ска бойкот жарыялоого чакырууда. Иорданияда болсо митингчилер Израилдин чек арасына көздөй жулунуп жөнөшкөн. Кээ бир иорданиялыктар Израилди көздөйчү, кээ бирлери унаасын айдап кетишкен. Жергиликтүү полиция аларды күч колдонуу менен тосуп, таратып жиберген. Дүйнөлүк Human Rights Watch деген уюм бар. Бул уюмдун максаты адамдардын укуктарын коргоо болуп эсептелет. Human Rights билдиргендей, Израиль эл аралык конвенциялар менен колдонууга тыюу салынган ак фосфорду колдонгон. Ак фосфор абдан катуу күйүктөргө жана өрттөргө алып келет. Бирок Израиль адам укугун тепселеп, дүйнөлүк конвенцияны бузуу менен 10-11 октябрь күндөрү бул затты колдонгону маалым болду.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Израиль өзүнүн душмандарына буга чейин болуп көрбөгөндөй күч менен сокку урганын жана бул жөн гана башталыш экенин билдирди. Ошондой эле ал Джо Байден менен жолугуп дүйнөлүк лидерлердин чоң колдоосун алганын маалымдады. Израиль бийлиги Газа секторуна учак менен асмандан баракчаларды чачып, жергиликтүү элге чыгып кетүүсүн талап кылган. Газадагыларга кайсы көчөлөр менен чыгып кетүүсү жана кайсы убакытта чыгып кетүүсү айтылган эле. Бул тасмада көргөнүбүздөй, Газа секторунун жарандары үйлөрүн таштап айтылган жол менен кетип бара жатышат. Саляхаддин көчөсүндө көптөгөн эл чоң унаанын үстүндө бараткан кезде аларга күтүүсүздөн сокку урулган. Натыйжада 70ден ашуун киши каза болуп, 200дөн ашуун киши жаракат алат. Израиль бийлиги болсо, бул соккуну биз урган жокпуз деп мойнуна алуудан баш тартат. Израилдин Цахал деп аталган коргонуу армиясы бар. Анын курамына абадан коргонуу күчтөрү, аскерлер жана суудан коргонуу күчтөрү бар. Бул кадрда карасаңыз, кемеси талкаланып, деңизде чөгүп бара жаткан Хамас аскерлери. Ал эми кеменин үстүндө болсо, Цахал аскерлери аныс деле чөгүп бара жаткан жоокерлерге эч кандай мүмкүнчүлүк да калтырган жок. Бул арада Американын президенти Джо Байден Израиль бийлигине коргонуусу үчүн $8 миллиард аскердик жардам катары берүүнү туура көрдү. Палестинанын бир бүтүн аймагы жок. Ал экиге бөлүнгөн мамлекет. Азыр Газа секторунда гана согуш жүрүп жатат. Бул жерде 2.200.000 киши жашайт. Анын узундугу 40 чакырым, ал эми туурасы болсо, эң кичинекей жери 6 километр, эң чоң жери болсо 12 километрди түзөт. Жакшыраак түшүнүү үчүн Газа секторунун аянты Бишкек менен Ошту кошкондой аймак десек болот. Газа секторунда көтөрүлүш болгондон кийин Хамас деген партия бийликке келген. Хамас жөнүндө алдыда кененирээк айтып беребиз. Калган палестиндер болсо батыш жээкте жайгашкан. Ал жерде болжол менен 3 миллион киши жашайт. Палестинанын дал ушул бөлүгүндө мусулмандардын Ыйык Аль-Акса мечити жайгашкан. 1994-жылы Иордания менен Израиль ортосундагы келишим боюнча Аль-Акса мечити Вакф деген ислам фонду тарабынан башкарылат. Ал эми мечиттин сыртын болсо Израиль көзөмөлдөө жүргүзүп келет. Башкача айтканда, кимди киргизүүнү Израиль чечип, ал эми мечиттин диний маселелерин Вакф чечип келүүдө. Ошондуктан улам мечитти башкаруу боюнча көптөгөн талашуулар болуп келет. Батыш жээктеги Палестина менен Газа аймактары жер аркылуу байланышкан эмес. Алардын ортосун Израиль бөлүп турат. Газа секторун Хамас башкарып келген болсо, батыш жээктеги Палестинаны Фатх деген партия башкарат. Фатх кыймылы 1959-жылы пайда болгон. Фатх уюму Хамастан айырмаланып, Палестина мамлекетин куруу маселесин дипломатиялык жол менен чечүүнү көздөйт. Фатх кыймылы Израиль мамлекетин таанып, 1967-жылдагы чегаралар боюнча калтыруусуна макул. Эки бийликтин тең максаты бир. Алар Палестина мамлекетин курууну көздөшөт. Бирок тандаган жолдору башка болгондуктан Хамас менен Фатх интимакка келе албай жүрүшөт. Хамас уюму болсо Израиль мамлекетин тааныбайт жана жылдар бою жөөттөргө каршылык көрсөтүп келет. Хамастын идеологиясы жөөттөр менен күрөшүү. Израиль мамлекетинин пайда болуусу сионизм саясий кыймылынын пайда болуусу менен башталган. Сионизм бул жөөттөрдүн улуттук кыймылы. Анын негизги максаты еврейлердин өзүнүн мамлекетин куруу. Болгондо да алардын ата мекени деп эсептеген Израиль жеринде курулушу керек. Кудус шаары болсо, бул мамлекеттин борбору болуусу керек деген идеологияны карманышат. Тарыхты карап көрсөк, Кудус аймагы 4 кылым бою Осмон дөөлөтүнүн алдында, ал эми ага чейин бир нече мусулман халифаттарынын курамында болуп келген. Мусулмандар башкарган заманда ар кандай диндердеги адамдар аралашып, бирок тынчтыкта жашап келишкен. Биринчи дүйнөлүк согушта Осмон империясы утулганына байланыштуу бул аймакты жоготот. Бириккен Улуттар уюму болсо Газа аймагын башкаруу укугун Британияга өткөрүп берет. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Бириккен Улуттар уюмунун планы боюнча Палестина араб жана жөөттөрдүн ортосунда бөлүнмөк. Араб өлкөлөрү Палестинанын бөлүнүүсүнө макул болбой, Араб-Израиль согушу чыгат. 1967-жылга чейин Газа аймагын Египет, ал эми Аль-Акса мечитин Иордания башкарып келген. Аталган 67-жылы Араб-Израилдик согушта чоң бурулуш болот.
5-июнь күнү Израиль аба күчтөрү Египеттин авиабазаларына сокку урат. Египеттик учактар болсо абага көтөрүлгөнгө да жетишпей, кыйроого учурайт. Египет аба потенциалын жоготуусу менен Израиль чоң үстөмдүккө ээ болот. Израилге каршы Мысыр эле эмес, Сирия, Иордания, Ирак жана Алжир күрөшкөн. Араб өлкөлөрүнүн аскерлери көп болот. Бирок алар биригип, ынтымакта аскердик операцияларды жүргүзө албагандыгына байланыштуу чоң жоготууларга учурашат. Израиль болсо баштапкы аймактарын кеңейтип, көптөгөн жерлерди басып алууга жетишет. 6 күндүк согуштун натыйжасында Газа секторун көзөмөлдөө Израилге өткөн. Ушул күндөн тарта Газа сектору чыныгы түрмөгө айланат. Жергиликтүү эл Израиль бийлиги менен аябагандай салгылашуу жүргүзөт. Акыры улам-улам кайталанган салгылашуудан тажаган жөөттөр Бириккен Улуттар Уюмунун чечимине баш ийебиз дегенсип, Газадан аскерлерин чыгарып кетишет. Бирок Газа секторун тегерете курчап, эч ким Израилдин уруксаты жок кирип чыга албас шарттар түзүлгөн. Тегерете курчалган дубал жерге ондогон метр тереңдикке киргизилип курулган. Ал эми тосмонун алдында болсо, жер алдынан казуу иштерин жүргүзбөсүн деп датчиктер орнотулган. Көптөгөн жылдар бою Газа секторундагылар дүйнөдөн бөлүнүп жашап келишет. Анткени алардын тегереги курчалган. Ал эми деңиз жээгин Израиль көзөмөлдөп келет. Ушундай шарттарда Хамас кыймылы пайда болот. Бул кыймыл 2007 жылы төңкөрүш кылып бийликке келет. Хамас деген харакат Аль-Мукаввама Аль-Исламия, башкача айтканда Ислам туруштук берүү аракети деген саясий партия. Анын негизги максаты Газа секторун, батыш жээктеги Палестина жана Израилди бириктирип, анын аймагында араб мамлекетин куруу. Бул уюмду Америка, Европа, Канада, Австралия жана Япония террористтик топ катары тааныйт. Дагы да таң калыштуусу, Хамасты ага эң жакын жайгашкан араб өлкөсү Египет дагы террорист катары эсептейт. Эң кызыктуусу, Орусия Хамасты террордук уюм деп тааныбайт жана алардын боштондугу үчүн күрөшүүсүн мыйзам ченемдүү көрүнүш катары кабылдайт. Ал эми Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Хамасты террордук уюм эмес, алар болгону өз жеринин жана элинин боштондугу үчүн күрөшүп жаткан топ деп билдирди. Ооба, чындыгында кейиштүү көрүнүш. Газа секторун өзүнчө бөлүп, аны түрмөдөй кылып курчап, алардын мекенин тартып алып, эми аларды террорист көргөзүп коюшту. Качан бир убакытта жөөттөр ошол эле батышта Холокостко кабылышкан. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда эле 6 миллионго жакын жөөттөр жок кылынган. Согуш бүткөндөн кийин бараарга өзүнүн мамлекети жок жөөттөр Палестинага бара баштаган. Азыркы болуп жаткан көйгөйдүн башталышы мына ушул жерден башталат. Башында кичинекей жерге эле ыраазы болуп, анан улам чоңоюп, күч алып отуруп, эми палестиндерге кордук көрсөтүүдө. Албетте Кудус шаары көптөгөн пайгамбарларга байланышкан. 3 дүйнөлүк дин — Ислам, Иудей жана христиандар үчүн чоң мааниге ээ. Бул шаар Куранда айтылган ыйык шаар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ушул шаардан миражга көтөрүлүп, намаз окуу парз кылынган. Меккедеги Аль-Харам, Мадинадагы Ан-Набави мечитинен кийин эле Аль-Акса мечити ыйык деп эсептелет. Бул мечит жөнүндө көптөгөн хадистер айтылган жана Кудайдын колдоосунда болот деп айтылган. Ал эми жөөттөр болсо, бул жерде Дауд жана Сулейман пайгамбарлардын салган курулушу бар деп ыйлоо дубалын ыйык көрүшөт. Тарыхты карап көрсөк, бул аймакта мусулмандар башкарып турганда, азчылыкта болгон башка диндегилер кысым көрбөй жашап келишкен. Аларды өзүнчө бөлүп, түрмөдөй кылып камап салып, массалык түрдө кырган эмес. Тескерисинче алардын мал-мүлкүн коопсуздукка алып, диний эркиндигин берип, ынтымакта жашап келишкен. Ооба, азыркы убакта Израиль чоң күчкө ээ болуп турат. Дүйнөлүк державалардын колдоосунда алууда. Бирок тарых бизге чоң империялардын кулаганын, аларга каршы андан да чоң күчтөр келип талкалаганын көрсөтүүдө. Ооба, Израиль азыр күчтүү болуп турат, бирок согуш деп адамдык принциптерден тайып кетүү абдан чоң жаңылыштык болушу мүмкүн. Эми биз мусулмандар катары Палестина үчүн дуа кылганды унутпайлы. Бир күн келет, Кудай жөөттөр жөнүндө айткандары ишке ашат. Бул видеодо палестиндердин абалын толугу менен түшүндүрүүгө аракет кылдык. Видеону бөлүшүүнү унутпаңыз. Сиз менен бетме-бет кайрадан жолукканча саламатта туруңуз.